Assalamu alaikum, ардактуу Буркей YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандык ушак күнүңүздөр менен туугандар. 28 ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча буюрса саат 3 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Бизде кезектеги автоунаабыз Daewoo Gentra 2014 жылкы. Объем канча? 1.5 механикада туугандар. Daewoo Gentra. Көрүп турасыздар. Өңү мокрый асфальт. 15-чи куюлма дискада кышкы дөңгөлөгү бар экен. Ветровиктер бар ордунда. Машина боюнча бир сыйра тартып көрсөтүп берейин. Комплектация SX болуп айтылат экен туугандар. Так, багаждын крышкасында аз-маз кемчилик бар. Но бамперинде анан задний вид камера дагы бар экен. Так, калган жагы жакшы, таза. Эми ички салон боюнча айта турган болсок, силерге ички салон боюнча Gentra деп ушуну айтат биздин өзбек мусулман бир туугандар. Өтө кызыккан машина. Ева ковриги бар экен. Панель жактары. Так, азыр. Берден YouTube көрсө дагы болот, Bluetooth, интернет полный бар. Так. Пробеги 231.809 экен туугандар. Бул жерде Android дисплей коюлуптур. 10 дюймовый дейт. Бул жерден кыскасын айтканда как телефон колдонсоңуздар болот. Wi-Fi-ды күйгүзөсүздөр. Бар жогуну ушу жерден көрсөңүздөр болот. Клип көрсөңүздөр болот. Андай механикада подлокотниги бар. Арткы салону боюнча. Так, полный электропакет экен бул жерде. Бул болсо арткы салону. Көрүп турасыздар. Багажды ачып берип коесо. Так. Мына фаралар аз-маз өңү мындай өчүп кетиптир. Астрахандан келген бул машина. Бир сыйра полировка кылып коесуздар. Резиновый полиги бар. Бул меткалар боюнча. Меткалары ордунда. Так. Сол жак жагы боюнча дагы меткалар ордунда. Так, капот мотор жагын ачып бересиз, могу эме жактары таза экен бирок. Көрдүңүздөр, парок жактары таза. Жакшы айдаптыр. Так, мотор жагыны айта турган болсок, аз-маз момундай кемчиликтери бар. Капот ачылып кеткенби? Капот ачылып кеткен дейт. Бирок мына капотуңуз китайский экен, өзү? Өзүнүкү? Капот ачылып кеткен дейт. Так, 16 клапан бул жерде 1,5 куб, мотордун защиткасы ордунда. Бул жерде газдагы установка болгон туугандар, документинде дагы газ бар. Документ жагы таза дейт. Ходовой жактан жасай турган эчтери жок. Ступицанын подшипнигини алмаштырып коесуңар, кичине гудит этип атат дейт. Технический состояниясы жакшы дейт. Көрүңүздөр, доставкага өтө сонун машина. Кыргызстанда Ошто канча турат ушу Gentrалар? Бир сыйра комментарийге жазып коюңуздар, биздин Кыргызстандан араңыздарда көрүүчүлөр болсо, бир сыйра баасына билип коелу туугандар. Gentra 2014 1,5 объемдо механикада туугандар. Кимдин көңүлгө туура келген болсо, басы боюнча 320 000 плюс торг. Бизден ыраазы болуңуздар, кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.